Всем привет, дорогие подписчики, читатели «Кактус Медиа». В прошлом году, в 2021 году, в мае мы писали материал про прекрасную женщину, которая приютила 190 баткенцев, которые бежали с приграничных сел, где был конфликт, в сам город Баткен. У Гульнары Эже есть свой гостевой дом, в котором она бесплатно за свой счет приютила 190 человек. Это были мамы с детьми, бабушки с детьми, в общем, люди в возрасте. Гульнара Эже их кормила за свой счет, поила за свой счет, ночлег им организовала. Вдобавок к этому она придумывала, как развлечь детей, как помочь им справиться со стрессом, потому что дети вынуждены были ночью бежать из своих домов, оставляя свой дом, свои игрушки, все свои вещи. И это был большой стресс как для детей, так и для взрослых. Тогда мы написали историю Гульнары Эже и не ожидали, что за эту историю, за этот материал интервью в Кыргызстане присудит «Кактус Медиа» первое место в номинации «Человек действующий», также наградит нашу героиню Гульнару Эже. Поэтому мы сегодня решили еще раз поближе познакомить с Гульнарой Эже наших читателей и подписчиков. Так как у Гульнары Эже разговорный, родной, любимый язык кыргызский, мы будем говорить сегодня на нем. Для тех, кто не знает кыргызского языка, внизу будут титры. Человек действующий. И в этой номинации награждается не только автор победившей работы, но и героиня этого материала Гульнара Жолболдуева. Дорогие друзья, я прошу чествовать нашу героиню. Я хочу сказать огромное спасибо и нашей героине, и всем тем людям, которые находятся на границах Баткене, всем простым людям, которые защищают нашу страну. Мен кандай десем, элге жеткизе албаган, эч кимге айта албаган сөздөрүбүздү биз сиздерге айтабыз да, туурабы? Сиздер менен сырдашабыз, сиздер менен ичибиздеги ойлорубузду айтабыз. Сиздерге бардыгыңыздарга Баткен элинин атынан рахмат. Баткенге кандай көйгөйлөр болсо дагы биринчи сиздер барып, биринчи кандай жок нерсени мындай чыгарган сиздер. Сиздерге менен тазим, рахмат бардыгыңыздарга. Бүгүн билдим да, кызмат кылсаң кызматың жерде калбайт экенин. Өкмөт башчылардан капа болуп аттым эле да. 11 күн 192 кишини караш оңой эмес экен. Мен баягы турмушта да жашап мындай эмеде карадык, анан bir gramata berip койбоду мынча кагаз деп ойлоп жүрөт элем да. Сиздерге рахмат. Биздин менин жашоoma, биздин Баткендеги жашоого бүгүн стимул бердиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Сиз негизи күттүңүз беле ушул мындай интервьюс тарабынан ушундай сыйлык болот, сизди ушундай Бишкекке чакырышат деп кандай болду айтып бересизби? Сизге чалыштыбы телефон менен? Чын эле күткөн эмесмин. Киши баягы бир жумушту аткаргандан кийин баягы жумушуң кылган иштериң эсиңден кичине чыгып кетет го, унутуп каласың. Ошондой эле унутуп эле калыпмын да. Анан бир күн эле чалып калышты. Сиз Бишкекке келе аласызбы? Сизге ушундай биздин бир эмебиз бар, кечебиз бар. Ошол кечеге катышып кете аласызбы деп айтышты. Анан мен жолдошумдан сурайын дедим. Жолдошумдан сурайын десем, жолдошум барыш керек чакырса деп макул болдук. Сизге негизи айтыштуу эле сыйлык беребиз дегенде мындай, сиздин ушу 190 адамды бакканыңыз үчүн бир ыраазычылык айтабыз деп. Жок. Айтышканда сиз жөн эле кечеге катышканы келдиңиз журналисттерден. Кайсы тема боюнча деп мен дагы сурап аптырмын. Ойлодум эми мындай семинар экен окшойт деп. Анан
семинар сыяктуу деп эле болуптур, макул дедим. Анан бирок ойлогон жокмун мындай сыйлык бар экенине, көлгө эс алууга путевка бар экенин дагы эч ойлободум, билбедим. Негизи биз үчүн дагы бул чоң жаңылык болду, анткени башкы каарманы Гүлнара эже да бул жакта деп сизди неме чакырганда сахнага аябай таң калдым, сүйүндүм. Ошо чоң рахмат сизди ошончо адамды үйүңүзгө багып, үй бүлөңүз менен ошончо жардам көргөзгөнүңүзгө ошончо көп. Негизи кандай ушундай ой келди, ушул адамдарга жардам берейин, багайын деген? Мындай ой бизде баткенде тополоңдор мындай кичине эле болуп турат эле да. Тез бирок аздан мындай көп атышуулар, адамдын өлүмү болбойт эле ага чейин. Мынча адам кашчы эмес. Аз эле кишилер эвакуация болуп, анан 1-2 күн мектептерде жатып эле кайра кайтып кетишчи. Азыр эми группа деген мындай байланыштарда келип каяка барышат, кимдин үйү бош деп эме кылып атышты да, кайрылып атышты. Мен ушунча балам бар, кимиңиздерде үйүңүздөр бар деп ушундай кайрылуулар болуп аттанан, бирок администрациядан замгубернатор чалды. Эже, сизде шартыңыз барбы, кабыл ала аласызбы ушундай эме эвакуация болгон элдерди деп. Анан мен сразу эле макул дедим. Биринчи ойлодум, бир 50-60 эле киши алсам, неге дегенде бизде койкабыз аз, ошого ылайык эле алсак деп. Кийин макул дегенден кийин кайра баягы кишилер өздөрүнүн порттериге сырт үстүгө чыгып алган, ар кандай машинелерде өздөрү да качып келип атышты. Анан келгенде эле ошо Алтынбешик мейманканасына барыңыздар деп жөнөтүп турушкан экен. Мен карасам 50 болду, дагы келип атышат, 60 болду. Жок дей албай калдым да. Тополоң мындай согуш болуп аткан жерден, ок атылып жаткан жерден качканда ушу элдерде эме болот экен да. Тынчсыздануу, мындай стресс, чоң стрессте болгон кишилер келип атты. Мен ал кишилерди места жок деп кайтарышкан, мен жүрөгүм чыдабады. Анан мен эми каяка батырам, сиздерге жок дей албай, келе бериң деп, үйдө эми гостиницанын төшөктөрү уже толду, месталарыбыз. Анан келинде айттым, септи ташыгыла эмеге, гостиницага. Аны эмне кылабыз? Аякта турса биз кишилерди эме кылып. Анан үйүбүзгө, ошо келининин септери, үйдөгү төшөктөрүбүздүн баардыгын, даже конференция залыбызга, ошо эмеси бар да, ковролин. Ошо ковролиндин үстүгө эле кишилерге төшөк салып, төшөктөр ошо сеп төшөктөрдү алып келип салып, анан төшөктөрүбүз түгөндү. Анан дагы эле келип атышат адамдар. 120 болду, 130 болду. МЧС алып келет да баягылар. Анан кайрылдым, бизде төшөк калбай калды. Десем, төшөк проблемасын чечебиз. Эме деп төшөк матрас, анан постельный белье одеялдарын алып келип беришти алар. Бир 40 алып келип берди окшойт. Ошону менен конференция залга чейин баардыгы комнаталарыбыздын баягы баардыгы диванда жатты деп мен айтпайм. Ошо иши кыса эле ушу жаткан эле жер болсо, комнаталардын коридорлорго, комнатанын баягы комната одук ошолорго баардыгы жайгаштырдык да, баягы семьясы менен удобный болсун деп. Экинчи эме май озачар убактысы. Биякта дагы аялдар бар, биякта дагы аялдар бар. Мына өзүңүздөр көрүп, коргонубуз жык, адам, жык киши. Балдарга берип аткан ужинибиз бүгүн, Кудай кааласа бүгүн 2 май. Азыр ужин берилди, балдардыкы бул. Алтынбешик гостиницасында ушул эжелерге рахмат. Бул кыздары менен, семьясы менен бизди карап жатат. 3 мал тамак ашы менен, ыстык тамагы менен, оразаларга саргы тамакты берип атат. Иптарды кылып берип жатат. Рахмат. Булар эми билбейм, мындай элде мындай миш чыгып кетет экен. 9 май күнү эме кайрадан согуш болот деген. Ошону элдер миш-мишке эме кылып, ишенип, үйлөрүнө барбайбыз деп эме кылып коюшту да, коркушту. Мен дагы туура эле түшүндүм, бирок баягы эл айтса, мындай жөн айтпайт деген эмеге кичине эме кылдым да. Анан 11 күн болгондо эртеси күнү губернатор өзү келип, колонна кылып эме баягы бусик машинелерди коюп, баардыгыга түшүндүрүп, мына мен сиздердин алдыңыздарда барамын, айылга
ошол жерде сиздер менен чогуу мен турамын деп ынандырып анан алып кетти да. Чоң рахмат эже сиздин Баткендик ошо кыйынчылыкка душар болгон адамдарга жардам бергениңизге, бүгүн келип бергениңизге дагы чоң Рахмат сиздерге дагы. Баарыбыздын эле, экөөбүздүн эле эмес, негизи эле ушу Кыргызстан элинин болгон бир ой максаты, көңүлүн баары ошо Баткенде. Аябай үмүттөнөбүз, ушул топалаңуу кенчи болбойт. Ушул суроону биздин бийлик чечип берет. Ооба, чечип берсе. Сүйлөшөт кошуна тарап менен. Анткени ал жакта да жөнөкөй адамдар бар, бул жакта да жөнөкөй адамдар бар. Анан бийликтердин сүйлөшө албаган нерсеси үчүн ушу кичинекей балдар, энелер, аталар, биздин жаш балдарыбыз курман болбошу керек да. Туура айтасыз. Элибизге биринчиден тынч заман керек экен. Тынчсыздануу элдердин жүрөгүнөн кете элек, коркунуч элдердин жүрөгүнөн кете элек. Ушу элибизге рахмат айтам да. Эл өзүдөн өзү эле жыйналып, өзү эле балдар капелькалары дагы тыйындарын салып жөнөткөндөрүнү көрүп көзүңө жаш аласың да. Бияктан мына борборубуздан бар, нарын, көлдөн, мына чүйдөн, таластан, бардык жерден, Кыргызстандын бурчудан элдер жардам берип, элдер Баткендин элиге, Баткендин элине биз сиздер мененбиз деп колдоп турду. Өтө сыймыктанабыз. Элибиз бар болсун. Кыргыз эли жүрөгү таза, баатыр, патриот эл экенине, бириге бири туура көз карашта экенине, бирини бири колдойт экенине ташап койбогонуну көрдүк. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Сизге дагы рахмат. На этом наше интервью подходит к концу. Мы с Гульнарой Джей, уверенно, вместе с нашими подписчиками хотим сегодня только одного, чтобы в нашей стране был мир, чтобы вопросы границ были как можно скорее решены, чтобы никто больше там не умирал, ни один ребенок больше не убегал из дома посреди ночи и не был вынужден жить. Даже у самых хороших людей, как Гульнара Джей, потому что у каждого человека должен быть дом, должна быть родина, должны быть родители рядом. Благодарю за то, что смотрели наше интервью. Всем до новых встреч. Пока-пока. Рахмат.